Assalamu alaikum туугандар. Мен бүгүнкү кайрылуум биздин ажообузга Садыр Нуркожоевичке анан Камчыбек Кыдыршаевичке. Азыр биз элди аралап, могу акыркы могу эмеде баягы билбейм, могу эмелерге көп аралашпай билбей жүрүптүрмүн да мен да. Анан мен да правамдын срогу быйыл бүтөт экен да. Анан алмашайын десем жанагы 83 справка керек болуп калды да, мед справка. Анан ошону алам деп элди араладым 2-3 күн. Баары тең нааразы. Бир мындай анализ кылсам, Кыргызстанда 80-90% эл праванын негизинде жамбагат экен да. Праванын негизинде. Анан лицензия деген балекет чыккандан бери көп жөнөкөй таксисттер жанагы жөн эле баягы айлык жумушка иштеп, айлык жумушу көп болсо бир 20 миң, 25 миң алган адамдар бар да. Ошол айлык жумуштан келип, кечке мал подработка кылып жүргөн адамдар эми биз иштебей калат турбайбызбы деп аябай эметип атат да. Эмнеге дегенде, айлык деген баягы бир жерине эметсе, чогулткан болсо, таксиде күнүмдүк нан пан тияк-бияка заработок болчу экен да, кечке маалында 1-2 саат иштепчи. Эми ошолордун баары кирип чыкпай калат да, эми тилекке каршы чегилбей калат. Нааразы болгондор ошондойлор болуп атат да. 90%, калп айтпасам 90% эл Кыргызстанда права менен жамбагат экен. Ушул права бул аябай жөнөкөй бат ала турган диплом экен да кыргыз элининчи, мындай айтканда. Бул да диплом да, права дагы. Анан элдер көп эле нааразы. Аябай нааразы болуп атат. Даже мен дагы нааразы болуп кетейин дедим да, көчө алып атып 83 справканы алам деп мен да нааразы болуп кетейин дедим да. Кайра ойлонуп, эми мыйзам ушуна ойлоп таба чыгат деп ойлоносуң, бирок кайра ойлонуп келсең, эмнеге 10 айга деген ой жаралат. Эмнеге именно 10 айга депчи. 10 айга окуп эмнени жыргатабыз, например. 10 ай окуп кетип аябай правильно болуп калабыз. Жок деп ойлоп калам. Эмнеге дегенде, ошол эле жол эрежелерин билген адамдар көбүнчөсү правиланы бузгандар, ошо жол эрежелерин бузган неме билгендер да. Билгендер көбүнчөсү бузат экен. Эмнеге дегенде, баягы шашып атканда, шашып баратып бир көрбөй каласың, байкабай каласың, ушундай учурларда бузулат экен да жол эрежелери. Анан мындай байкап отурсам, наоборот, жол эрежесин билбеген кээ бир адамдар бар экен, вообще мыйзамды бузбагандар бар экен. Аябай дыкат карап, байкап, аккуратно айдагандар бар экен да. Превышение кылбай, жакшы айдагандар бар экен. Анан мен ойлоп коем, бул жерде адамдык фактор, бул жерде 10 ай окутасыңбы, 3 айбы, 1 айбы айырмасы жок. Бул алга тиешеси жокко деп ойлойм. Могу кырсыктарга, могуреге адам өлүмүнө жол эрежесин билбөө эмес. Бул жерде адамдык фактор билип эле, кээ бирөө мас болуп, ичип алып, кутуруп, акчанын көптүгүнөн кутургандар бар. Кээ бирөө жаштык кылгандар бар, билбей. Бирок ошонун баары тарбиядан деп ойлойм да, тарбиядан да. Тарбиялабасак, биз балдарыбызды тарбиялабасак, машина айдаганда дагы тарбиялаш керек. Ай балам, машинеге отурганда рулду кармагандан кийин сен автоматически преступник болуп каласың, кылмышкер болуп каласың. Эhtiyатташ керек, превышение кылбаш керек, 60-тан ашпа деп баланын кулагына куюп туруш керек да, куя бериш керек. Азыркы заман эмне болуп калды? Куйбай калды, антпай калдык, айтпай калдык. Эптеп-септеп эле баласы 18-ге чыгып эле иштеп кетип, өзү алып алып, ата-энеси даже машинеге жетпей, бирок баласы машинеге жетип калгандар бар. Убагында ата-энеси айдабай, бирок азыр балдар айдап жүргөндөр бар. Анткени ата-энеси айдабаса билбейт да кандай айдашты машинени, эмне экенин. Шофер адамдардын балдары уже тарбияланат. Например, мен шофермун, мен баламды тарбиялайм. Балам, скорость превышение этпе, бирөөгө мактанба. Сен мактанасың, мактанганы менен пайдасы жок. Сен кырсыктайсың, сен кылмышкер болосуң, сен жооптуу болосуң, бирок сен мактанып жанагыларга көргөзгөнүң пайдасы жок, алар көрүп карап калып кете берет. Бул жерде сенин машинең бузулат, сен кылмышкер болуп каласың. Ошон үчүн эч кимге мактанба. Бирөө баспайсың, сен машинең мындай экен, тигине экен, сен намыстанба, мунун баары куру намыс, намыстанбагыла деп балам тарбиялайм да. Ошондой эле мен ойлойм, бул тарбияга байланыштуу депчи. Эч кандай 10 айлык, тиги 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жыл окусаң деле, 5 жыл окусаң деле айырмасы жок. Бул правиланы жаттап алышпак эле. Например, мен өзүм жөнүндө айтсам, мен любой техниканы бир эле карап туруп эле үйрөнүп кетем да.
ушундай бир эмен бар да меничи. Любой машинаны айдайынбы, эмне болбосун, кран айдайынбы, например. Эзелеп жизнь айдап көрбөгөн кранды, например. Кранды иштетип көрбөгөн. Бир эле жолу отурдум, мага айтты, бул рычаг мындай деди. Болду, мен ошону алып, жана рельсовый крандар бар болчу, ошого отуруп эле сразу айдап кеттим. Баары таң калды. Сен оптуң бардай айдайт эметтиң депчи, кран менен управлять эттим. Анан Россияда жүргөндө дагы фураны айдагам. Биринчи жолу өмүрүмдө биринчи жолу фураны айдагам. Ошондо дагы мен биринчи жолу отуруп эле логично эле ойлонуп эле гаражга задний ход менен киргиздим фуранычы. Биринчи жолу отуруп. Ошондо дагы айтышкан, сен айдап жүрдүң беле, оптуң барбы деп. Жок, опыт жок менде. Биринчи жолу отурдум депчи. Көрсө бул адамдын дээринде болот экен да. Бат эле үйрөнүшчү. Адамга 1-2 жол көрөсүң үйрөнүп кетет любой адамчы. Кээ бир адам бар, ооба, дээринде бар, үйрөнө албайт, канча айтсаң деле. Бирок 10 айбы бир ал менимче көп го деп ойлойм. Бул жерде лицензия аябай трагедия болуп, элге аябай оор тийип атат эле. Эми бул жерден права болуп атат да. Сөздүн баары келип эле сизге, Садыр Нуркожоевич, сизге тийип атат, анан Камчыбек Ташиев кетип атат. Башка эч кимге деле тийген жок. Экөөңүздөргө тийип атат сөздүн баары. Ушул нараазычылыктын баары сизге барып тийип атат, экөөңүздөргө. Ошон үчүн ойлонуп, ушу жерди жакшылап ойлонуп, элге бир жеңилдик түзүп, билбейм, башка жагын караштырып, бул кырсыктар, бул жол кырсыктары, бул эреже билбөөдөн эмес. Бул 100% гарантия bundan эмес. Просто бул кутургандан эле, мактангандан эле, мактаныч сезимдерден эле ушундай кырсыктар чыгып келет. Ичет, анан басат, анан жанында достор отурат. Айда, бас дейт. Ошондон эле ДТП авария болот. Бирок в глубине душе билип турат, осознавать этип турат. Баскан ылдамдыкты көбөйткөн бул коркунучтуу экенин билип туруп, бирок кылгандар бар 100%. Ошон үчүн бул тарбиядан деп ойлойм, бул эрежеден эмес. Мен айтарым ошол. Бул эл нааразы болгон үчүн көчө мен дагы ошо 083 алам деп мен да нааразы болуп кеткен аз калдым да. Урушуп кетейин дедим врачтар менен. Анан врачтар да түшүнсө болот. Эмне деген адамдар очередь лицензия алам дегендер, права алмаштырам дегендер укмуш каршы болуп атат. Ошон үчүн ушул жагын караштырып, элге бир жеңилдик кылып, билбейм, 10 айлыкты жоюп эле, 3 айлык эле кылып, бирок автошколалардын баарын мамлекеттик кылып, анан анча-мынча ушул жол эрежелерин бузуп, аябай баягы грубо нарушать эткендерди, бузгандарды бир татаал мыйзамдарды ойлоп табып эле штрафтарды көбөйтүппү, же болсо, билбейм, же болсо эркинден ажыратыппы, ушундай сыяктуу мыйзамдарды эле киргизип коюш керек деп ойлойм мен. Ошондон коркуп анан адамдар кичине ойлоно баштайт. Штраф, майда чүйдө штраф за превышение, например, 5000 сом же 3000 сом штраф салса, анын 70%-ин эле берет да. Ошон үчүн эле аз эле деп кээ андан да кутургандар бар. Балким ушул скидкасын алып саласыңарбы? Жол эрежесин бузуп жанагындай грубо нарушение кылгандардын эмесин скидкасын алып эле салыш керек. Майда чүйдөгө скидка менен кылып, скорость превышать эткендерге скидкасы жок кылып, же болсо көбүрөөк кошуп бушылса, ушундай ыкма менен могу кырсыкты азайтпаса, 10 айлык менен кырсык азайбайт деп ойлойм мен. Бул болгону эл нааразы болуп атат. Ошол. Биз баягы көргөндү, билгенди айтпасак, учпай койсок дагы болбойт. Биз көчө ошо элди, кечээ мурда күндөрү элди аралап, элдин нааразычылыгын көрүп, аларды көрүп атып, мен сиздерди колдоп жүргөн, мен Өмүрзак, мен колдобой калып, нааразы болуп кеткен аз калдым да менчи. Ошон үчүн ушул жагын жакшылап карап бересиңерби деп ойлойм да. Ушу права жагын. 10 айлыкты тим коюп эле башка ыкманы колдонуш керек деп ойлойм. Ошол. Мейлиңиз, ассаламу алейкум.